кезектеги каарманыбыз өмүр бою кара жумуш кылып, ден соолугум чың жүрдүм. Азыр кыймыл-аракеттин азынан оорулар келип мага жабышат дейт. Эсенгул Ильясов 10 жылдан ашык убакыттан бери карылар үйүндө жашайт. Бешенетер менен тапкан акчасына салган үйүн алданып арзан сатып, үй жайсыз калган. Бир кезде көзү көрбөй калып, барар жери жок болгон соң карылар үйүндө жашоого моюн сунган. Бул жайга келгенден кийин операция жасатып, азыр бир көзүм көрүп калды дейт каарманыбыз. 1956 жылы туулгам, 3-декабрда. Анан 1 жашымда апамдан калтырмын. 1985 жылы апам таап Кочкорго келгем, Соңко сопкосуна. А жерден 96 жылы теге шаарга келдим. Себеби 94 жылы ишегиден спайк болуп, 3 жолу операция болгондон кийин больницадан аялым таштап кеткен, турмушка чыгып кеткен. Анан айыккандан кийин шаарга келдим. Шаарда жүрүп анан ошол демеге старый толчокко дворник, охранник болуп 6 жыл иштедим, почти 7 жылга жакын. А жердин директору Анарбек деген таластык жигит эле. Ошол Дыйкан базарына директор болуп шайланганда, ошону мени ошо жака алып кеткен. Дыйкан базарында 7 жыл иштедим, дворник болуп. 2016 жылы 2 көзүм көрбөй калды, сокур болуп. Анан бияка келдим. 2016 жылы бияка келгенде Апылдаев Эркингүл ап көзүмдү операция жасатып берди. ФЧКда больница ачылыптыр, микрохирургия глаз деген. Америкалык, анан российский производствода операция жасайт экен. Анан оң көзүмдү операция жасауга болбой калыптыр, врач айтты. А сол көзүм катаракт деп операция кылды. Мен көрүп калдым жакшы. Ошондон бери ошодо жашайм. Элге жакшы сый болдум. Биякта сый болдум. Искаков Урымкан деген класс жетекчибиз эле, ошол алып келип училищага киргизди, Нарындагы корпутуга. Эсангул, сен теге кийин чоңойгондо өзүң тамың өзүңдү салышың керек, ошону билишиң керек. Ошон үчүн Камышкин окуусуна оку деп, Камышкин окуусуна киргизген. Анан деле окуп бүттүм. Анан Куланактан окудум, трактористин окуусун. Кийин армияга кетер астында ат башы кесен электрогаза сварканын окуусуна окудум. Мен баарын билгим келген. Менин балдарым да ошондой экен да. Мен баарын билишим керек. Эң кичүү уулум да азыр Шведияда билишим керек деп атат. Шведияда иштейт, мебель жасап иштеп атат. Ошондой, бирок аларды мен баккан жокмун, чынын айтканда болобу. Аларда ат папасы бар. Жаш кезден 8-класстан баштап кара жумуш менен көнүп алгам. Кара жанды кыйнап иштөө менен. Анан ошого жумушум оор болсо, мен өзүмдү жакшы алып жүрөм, аябай тың. Анан жумушум жеңил болсо ооруйт экен капкайдага. Мен азыр бекерчиликке көнүп алыптырмын, жатасың, уктайсың. Анан капкайда орнум бар, чоо келип атат уже. Ошол орундан айыгыш керек болуп атат мага. Мунун баары эле Кранский деп атат. Кранскийдин 2 түрү бар экен. Айыкпайт, анан кайра кайта алам деп. Менде азыр 13 оору бар. Максатым ушундан барып айыгыш. Анан жанталашып көрүнүп атам. Больницага да жатып чыктым, операцияда болдум баарын. Анан кийин баары бир Кранский деген диагноз коюлуп атат. Кайсыл жериңизден операция болдуңуз? Кочкордон ишегиден спайка болгон. 3 жолу операция болдум. Анан бияка келгенде урологиядан операция болдум. Себеби табарсыктын ичине без чыгыптыр. Табарсык токтобой калган. Анан мен намаз окучумун, айла жок, намаз токтотууга турат. Себеби даже сийдик чачыраган кийим менен намаз окууга тыюу салынган. Анан ошол үчүн күнөөгө батпайын деп намазымды токтотуп койгом. Бирок зикир чалып жүрөм постоянно. Эртең менен түштө, кечинде 3 миңа зикир чалам. Кудайдан, Алла Тааладан кечирим суроо. Жаш кезде жаңылыштык менен кетирген күнөөлөрүмдү, атайлап жасаган, билбестиктен жасаган күнөөлөрүмдү кечире көр деп Кудайдан кечирим сурап жашайм. Машалла. Мурун негизи Новостройка, Ак Тилекке, Новостройка Ак Косоговдун Камчатка сайылына ошол жакта жер алып там салгам. Анан 2000 жылы сатам деп өсө эле жеке жаттар малда тийип отуруп калдым. Анан апамдын, инимдин, энелешинимдин туугандары болуп калат, карындаштары болуп. Анан аял киши менен соттошуп жүрөм керек. Оформлясын жасап берип коюп, ошо менен бияка келгенде аргысыз болгон. Анан өкүнөм эмгиче, сатпай эле койсом болмок экен деп. Ошо кезде 20 миң болчу. Менен элдер айтты, 30 миңге түшүрбө. Сенин китабыңмен кооздоп салгам сыртынын баарын.
Anan düşürbe degende men özümden ketip kaldı güne. Kançaga satasың degende şaşıp ketip 20 деп turmун da. Oşo bilen 20'ga ketip kaldı. Akşana börök bölüp jaraks kılıp berip koyuştu. Onun çıkan yokum. Akırında kıykırıp çıktı al gel. Sen de Kuday var ekan, bizde de Kuday var dep. Oşol Kuday kalış bolsun dedim. Mana öz jayın ayalapayın tapпай жүрөt. Dargaşjakta. Men oylagam degende. Aşka satpa da eldim var akşada. Seni aldap koyot dep. Emnege aldayt ele? Satam da akşamda alam da dedim. Görse андай emes eken da. Ошол акча жараксыз болуп алып койдум, бирок негизи сатпай эле койсом, мен намазды окуп жүрдүм мечитте, центральный немеге Нижний Аларча мечитинде окудум намаздагы. Центральный мечитте окудум намазды. Анан ошондо айтып атышты, тамды сатпайт, ал өтү сатышпаш керек, соода кылбаш керек аны менен деп. Мен ойлогом, саттырып башка жер алып там салып алам деп ойлогом. Көрсө андай эмес экен да. Неме буюрса бул жакында Дыйкан базар ачылат деп атат, даярданып атат. Дыйкан оптой орунактап. Барып ошол жака сүйлөшүп келатам, ошол жака жумушка кирип иштейин деп. Анткени мен иштебесең кишим кары киши уже көнүп алган да оор жумушка организм бар. Мен өзүм тың алып жүрөм. Анын жумушу оор дворниктин, Дыйкан базарыныкы. Анан кийин кайра иштейин деп атам, демек көп оруну баш ийбейсиң ооруга. Жан кыйнап иштегенде ошо менен кошо чыгып кетет окшойт кебетеси. Өзүм тың басып жүрүп калам. Азыр мына башым майланып да калды аябай. Анан кийин басканда маска иштей темтеңдеп басам. Милиция көчөдө милициялар аксакал, аракты ичпейсиңби дейт. Мен арак ичпейм дедим, молдомун. Башым айланып калган, башым айланып жүрөт. Десем, деп калышат. Салып эл таксиге, жок, бул жерден эле кетем деп. Анан иштегенде мунун баары жок. Таптаса жүрүп калам. Ошого карап жумушка кирейин деп атам. Мында жеңил жумушту өзүм жактырбайм, такыр, жаш кезден. Кол иши менен иштеген жумушту. Бул жерде короо-мороодо иштебейсиз? Келгенде жардам берип жүрдүм аябай. Анткени өлүп алгам да. Анан бул жер мага совет ветеран администраторунан благодарственный письмо берген, шотум менен. Подарка берип жүрдү. Анткени мен өзүм баягы көнүп алгандан кийин турбайын деп өзүм эле жардам берип жүрдүм. Кышында кар күрөшүп аттым. Бул жерден бирин ташыганда баарын жардам берип аттым. Анан кийинчерээк бул жана этаж салынып атпайбы? Ошонун ар жанында погреб бар. Аяктан картошка ташып келип, анан столовойго ийниме салып көтөрүп киргем. Далымды кокустатып алып, ошондон кийин кичине баягы илмет албай калдым. Анан баягы саратка жасап коюп десем кайра ооруп кетти. Бул жыл сайын кармап жүрдүм. Январдын 10-унда кармады эле көтөрүп ташып келсем. Анан кийинки жылы январда, андан кийинки жылы январда 2 жолу кармады. Январдын 10-унда. Физиотерапияга массаж алып басылды. Жашы 60-ка таяп калган атадан үй бүлөсү, балдары тууралуу сурадык. Ал 2 рет үйлөнүп, аялы менен ажырашып кеткенин айтты. 2 турмушу тең болбой, 2 ара жолго түшкөндөн кийин ул кыздарымды өгөй аталары бакты. Өзүм тарбиялап чоңойтпогондон кийин алардан камкордук талап кылууга акым жок болчу дейт ал. Эми калп айтканым болобу? Мен балдарымды тарбиялагандан алар мага орун бербейт. Ийнимдин кыздары 5 кыз бар, басып чыгылат мени эсоңлата алып. Кызымды кучактап алсам, денесин тарта коет менден. Бакпагандыкы да. Тааныш жок. Баары өсүмдөр эниметен бар. Алардын атасы, апасы бар. Мага караганда ошо жака атаметет да. Анан кийин көсмөсө өстөрүлөр деп атам, түшүнөр мен. Аларга деле айтам мен. Баланы тапкан ата-ана эмес, баккан киши ата. Атаңарга, энеңерге жакшы мамиле жасагыла деп. Биринчи аялым кара сарыктан каса болгон. Аметеге маткеден рак болуп каса болгон. Ага өсүңүн өлө. Андан бир уулум бар. Биринчи аялым тияншандык болсо, экинчи аялым кошкорлук. Анан кийин алар деле ошол кызым бар, уулум бар, үчөө баары ошол жерде. Бирок үчөө bir ata bir enim arasında birine bir okşaş. Kızım da var mı okşaş. Yani en ulu olamadan 3 nevrim var, eko kız. Berizat Aziza deyit. Eko tengma okşaş. Daha
Onun 10. klasta okuyup bekim. Kol жазгандарым мен неле көп yazganda, kol tamgaları. Anan жақсы okuydu atılışnik. Anan albatta mına bu Moskvaga ketdi ul bolam. Akşan janan. Anan oşon tap em yakında gelinde ketetken Moskvaga. Балдарыңыз бат-баттан келип турабы сизди көргөнгө? Балдарым алар жумушта болот, колдор бошойт. Мен барып турамдан барат барына. Kızım var, al turmuşqa çıktı, 2 balası var. Neme jasap, tort-mort degende emne jasap işleyt. Güye olaka. Anan jasaganlarını alıp çıga alıp barıp satışat. Narınga satat, at başıga, ırba çıga alıp barıp, argaçça alıp barıp satışat. Hazayikalar oşonda jumuşayt kende, jasadыңарбы, alıp barıp ösüңөр ötkөрөsүңөр деп. Ana östörü menden akçası var oşoga biraz. Anan tamak alып kelip berip koy. Tegi mum jok, alып kelip ber desem berip koy, alып kelip beret. Güye olam gelip ketip turat. Men nenemdin kızları var. 5 kız, 1 erkek var. Men gözümden operatsiya olganda oşol janımda turdu. Anan inim turdu janımda. Alar inim birinim eneleşinim Moskvada Ekaterinburgda işletçi. Kızını alıp ketken en ulu kızını. Adan al ızbant ettir. Atamdı girişpe aka men bağı olam dep. Uyatta güye olanıkında varsam anın üstüne ösüm tamak açkanda apamdın göz ötkende ösüm koydum jayına. Görse tamak güyün tamağı güçlü olup kalıp iş alıp kaltırdı. Apamga sorgandan almaga boluptur. Atamga soğalgan atamın denesinde jaralar var eken. Alga soğalgan almaga bolgan eken. Kanғы qola etkende көп орын. Менде ошондой канғы колаган көп ору бар. Анан кийин мен коркуп атам азыр. Кийин мен көзүм өтүп кетсе, балдарыма небелерим болуп кетеби деп. Эсенгул Аксакал келгенде эле мени Аксакалдар кеңешинин мүчөсү, кийинчерээк карылар үйүнө имам кылып дайындашты дейт. Менге жан келгенде үстүнө чыктым операциядан кийин 84-комнатка. Ошондо элдер сыртыман эл башчысы деп шайлап коюпту. Чакырат, сен биз эл башчы деп шайладык. Анан кийин бул жердин баардыгы биздин арыз муңубузду керек болсо директорго жеткирген милдеттүүсүң дешти. Анан Совет ветеранында член комиссия болуп 1 жыл иштедим. Себеби 1 жылда алмашып турат бул жерде комиссиянын составы. Анан молдосу болуп шайлангам. Шайлап коюптур сыртымдан. Бул жерде молдосу болуп жүрдүм. Анан кийин негизи молдочулуктагы 4 жыл же 5 жыл эле срок болот. Анан мына былтырдан бери башка бирөө болду, быйыл болду жаңы менин ордума. Азыр ошол бош. Ошол жерде эле жакшы жашоо, мына 4 мал тамак берет. Спонсорлор көп келип турат. Кийим кече берет, продукт алып келет. Набарачылык жок буякта. Дагы жакшы биз алып келип, сөзсүз келип атабыз да буяка. Бирөө бияга алып келген жок. Же мамлекет алып келген жок. Жашап атабыз. Көрдүм мен аталарын инсульт болгон, баса албаган болгон аталарын алып келгенде айтайын деп атсам, весетар урушуп калат. Нелес керек айтпаган деп. Кийин өсү келет. Кудай өсү караспасын деп коем мен. Анан бир жолу эметкенде бирөөнө жолугуп калып айттым да. Айтсам деген жаман көрдү. Сен де карайсың ушу атаңдай болуп. Ойлого карлыктан жап-жаш кетип жашайм деп. Десем ишиң эмне сен деп басып кетти. Чыга албай калдым. Эмне дейсиң айта албайсың деп. Бирөөнүн немесине килигишке акыбыз жок, туурабы? Ар ким өз үчүн жооп берет. Алла Тааланын алдында. Закондун алдында деп. Мына законда чыкканда уже давно. Ата-энесин бакпай бияка киргизсе 10 миң сом алимент төлөп бериш керек мамлекетке. Мамлекет багат, значит. Мен улуманда алимент алат деп неметкенде бакпагандан кийин деп колунан неме алгам коям деп. Мен атам баккан эмес, кичинекесимен тыштап кеткен деп кагаз алгам. Карлыкта болгон ден соолукту алып койсо, анан кийин акылына саттан, памяттан алып коет экен. Мен бизге жан келгенде ошондойлордун Диана старший медсестра болчу. Мага берет. Эсенгулова, бооларга көз салып жүрөсүң, жооп бересиң. Алар туалетке келет, бирок кайра келгенин билбей калышат. Залга тетеге паркка чыгып кетет. А паркта клиткалар ачылып чыгып кетсе,
таппай калат да, келекенди билбейт. Ошондойлор көп келет бияка. Көсөтүп атат оорудан, ар кандай нерседен. Баары көпчүлүгү мына мен билгениме 12-13 гана кишинин сөгүн алып кетти. Жекши аттары. Калгандары бияк көң атат. Отказ кылып атышат. Анан кийин Бахроний бир өкмөт, Бахронийга төлөп берет экен акчасын. Баарын эле көрүп атабыз. Мурун мусулманчылыкта жаназасына турчубуз, имамыбыз келет мечиттен. Анан орустардыкы согушка катышкандар, ветерандар бар болчу, көп болчу анда. Баары көсөтүп атып бүттү. Эмне үчүн бизди алып коет акылдан? Себеби дегенде мына балалуу болдук. Баланы бакты. Биз балалысы болдук, атабыз, энебиз бизди бакты. Энебиз биздин бокс ийгичтен жүрөгүнө айланбай бакты. Баарын багып көтөрүп келди. Анан эми караганда бул көрсө биз кеберилген Алла Тааланын сыйын эмес экен да, сыноосу экен. Эми ата-энең караганда сен бак. Анан Куранда бар. Атаңдын, энеңдин деген карлыктын айынан төшөккө ушатса, дебе деген, башыңа келет сенин деген. Бул Куранда бар. Анан кийин көпчүлүгү, мисалы үчүн көпчүлүгүн эми айтпай элебайм бирөөлөрүн. Энесин тамак берсек ичират, тигинтет, минтет, атасын ошентип алып келип атат да бияка. Сийип чичип атат деп. Анткени ал өзүнүн атасы, энеси ошону баккан ошентип. Бокс ийдеген жүрөк айланбай. Анан кайра алып келип киргизип салып аткан карабайсыңбы? Мен келгенде 2006-жылда бул жерде болот деген абышка бар болчу. Ошол айтты. Мен келгенде бул жерде 4 гана кыргыз бар болчубуз деди. Азыр андан көп кыргыз. Серемканы уксам аякта толтура кыргыз бар экен. Барлык жерде кыргыздар бар. Каарманыбыз алдыда ден соолугумду чыңап алып, кайра каладагы базарлардын биринде иштесем деген пландары менен бөлүштү. Белди бекем бууп, алдыга максаттуу бара жаткан карыяга ден соолук каалайбыз.